биздин кыргыздар болуп, кыргыз кыздар үйгөн чогулдук да биз же. Мындай ачык айтканда турабы туугандар? Анан мен айтам, биз постоянно неме болуш керек, биримдикке келиш керек. Биз эсик биримдик болбосок, чогулайлык группа создавать этелик. Ар бир бирөөсү сабап кетеби, бир кыргыз кыз менен көрүп калабы, ошо группага ыргытып, сүрөт болобу, видеолобу, чогулуп, ошо моменттерди чечелик. Ар күнү таргаш жумуш иштейбиз да. Ал жумуштарда өзбек, кыргыз болуп иштейт турабы? Бардык улуттар бар. Кыздар бар, кыргыздар сөзсүз болот андай жердечи. Жүрөбү, бир эскертели, эки эскертели, укпайбы, күнү жетели. Алсыз кыздарды сабаганга гана алы жеткен кезектеги кыркчоро пандемия учурунда ыктыярчылык менен алектенүү же чек арага жакын барып кыргыз тараптын кызыкчылыгын коргоо колдорунан келбейт. Эгерде кайсы бир мырк карындашыма же кызыма келип кыргыздар менен гана дос болушуң керек десе, эмне кыларымды айта албайм, бирок жаман эле болот. Аларга мындай мамиле жасоого жол бербейм. Бул алардын жашоосу. Каада салтка карабастан алардын тандоо укугу бар. Кыздарыбыз башка улуттун колун кармап кетип жатабы? Ага сен башкача намустуу эркек күнөөлүсүң. Себеби ал кызга татыктуу боло алган жоксуң. Ал кызды башкарууга акылың, багууга пулуң, коргоого күчүң жетпеди. Ошондуктан ал кыргыз жигиттен татыктуусун таппагандыктан башка улут болсо да татыктуусун тандап кетти. Туура кылат. Эмне үчүн алсыз сага тийип жүдөп жүрүшү керек? Эй жигит, күзгүдөн өзүңдү кара, ким экениңди түшүн, өзүңдү тааны дос. Кече чогултпадыкпы? Ошол жерге вообще туура эмес маалымат келиптир да. Эмнеге кече чогулдуңар мен билбейм. Момундай нерсени токтотойлук. Чынын айткандачы, кан төгүлүп кетсе бул жаман нерсеге алып келет да. Азыр мен данный момент МВДде отурамын да. Данный момент. И ушул данный момент МВДде отуруп менден спрос болуп атат конкретный.